Саламатсыңарбы Саякбай Каралаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 11-классынын окуучулары. Бүгүн кыргыз адабияты сабагы тема Мухтар Ауезовдун өмүрү чыгармачылыгы. Сабакты даярдаган мугалим Акатова Айнура. Сабактын максаттары: окуучулар казак элинин көрүнүктүү жазуучусу, окумуштуу, белгилүү адабиятчы Мухтар Ауезовдун өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу маалымат алышат. Мухтар Ауезов тууралуу кызыктуу фактылар менен таанышат жана өздөрүнүн оюн эркин айтып бере алышат. Достукту бекем тутууга, боордош элдердин тарыхын жакындан билүүгө, алардын маданиятына кайдыгер карабоого тарбиялык багыт алышат. Бүгүнкү сабакты мен экрандагы жакшы сөз менен баштагым келип отурат. Мен башка элдердин босогосун эки улуттук ыйык нерсе менен аттайм. Бул Манас жана Мухтар Ауезов деп улуу залкарман жазуучу Чыңгыз Айтматов айткан. Мухтар Омарханович Ауезов. Алгачкы фольклорист. Мухтар Ауезов 1897 жылы 28 сентябрда Казакстандын Семипалатинск облусунун Абай районунда туулган. Ал алгач орус мектебинен билим алып, кийин Ленинграддагы университеттин филология факультети менен Ташкент шаарындагы Орто Азия университетинин аспирантурасын аяктаган. Окумуштуу алгачкылардан болуп, казак фольклорун изилдеп, студент кезинде эле чыгармаларды жаза баштаган. Бул мезгил аралыгында Караш повестин жазып, казак адабиятынын тарых аталышындагы илимий эмгегин жарыялаганга үлгүргөн. Манас илимий көз караш менен. Академик 1928 жылы Кыргызстанга келип, биринчилерден болуп кыргыз элинин уюткусу болгон эпосту изилдей баштаган. Окумуштуу Манас кыргыз элинин баатырдык эпосу аталышындагы изилдөөсүн 1935 жылы баштап 1 жылдан кийин бүтүргөн. Бирок ошол мезгилдеги саясатка байланыштуу ал басылмадан чыккан эмес. Ауезовдон кийин кыргыз, орус окумуштуулары эпоска илимий мамиле жасай баштаган. Көпчүлүк изилдөөчүлөр азыркыга чейин анын ошол кол жазмаларына таянып келет. Куугунтукталган илимпоз. Жазуучу өз өмүрүндө 2 жолу катуу кысымга кабылган. Биринчисинде 30-жылдардын башында Совет бийлигине каршы чыгып, куралдуу көтөрүлүш уюштурууну көздөгөн делип, 3 жылга эркинен шарттуу ажыратылган. Ал эми экинчисинде 1950 жылы мекендештери тарабынан улутчул деген курулай жалаага душарланган. Бул аракеттер Абай жолу романы жарыкка чыккандан кийин башталган. Ошондо аны түрмөгө каматуу аракеттери күч алганда Россияга кетип кутулган. Изилдөөчү Москва мамлекеттик университетинде иштеп, мекенине Сталин көз жумгандан кийин гана кайтып келген. Манас үчүн күйгөн инсан. Кыргызстанда 50-жылдарда Манас эпосун чокко чыгаруу аракеттери күч болгон. Маселени кабыргасынан коюп чечүү үчүн Союздук өлкөлөрдүн беделдүү окумуштуулары 1952 жылы июнь айында Фрунзеге чогулган. Мурун кийин эпосту изилдеген инсан катары Ауезов дагы келип, анын учурдагы саясатка ылайыктап өзгөртүү туура эместигин ачык айтып, анын бириктирилген вариантын чыгарууну далилдүү так доклады менен сунуштаган. Мындай бирдиктүү аракеттердин аркасында 1960 жылдардын башында Манас эпосунун бириктирилген варианты жарык көргөн. Анын кыргыздын уюткусун сактоого, бурмалоосу үчүн жасаган аракеттерин азыркыга чейин эл унутпай эстеп келет. Боордоштордун достугунун сыймыгы. Ленин жана Сталин мамлекеттик сыйлыгынын ээси Кыргызстанга бат-баттан келип, интеллигенция менен жакшы мамиле түзгөн. Алардын айрымдарына жакшы устат болсо, дагы бирине ага, дос болгон. Драматург Чыңгыз Айтматов, Алы Токонбаев, Кубанычбек Маликов, Төлөгөн Касымбековдор менен катышып, Манасчы Саякбай Каралаевди Казакстанга чейин алып барып, студенттери менен жолуктурган. Режиссерлордон Болот Шамшиев, Төлөмүш Океевге колдоо көргөзүп, Караш, Көк серек чыгармаларына тасма тарттырган. Андан сырткары ал кыргыз жерин аябай сүйгөн. Эгер мага Кудай экинчи өмүр берсе, Ысык көл жээгинде жашап өткөрмөкмүн деп айтып калаарын шакирттери эскерет.
эки элдин сыймыгы 1961 жылы Москвада ооруканада көз жумуп, 1-июлда Алматы шаарында жерге берилген. Анын чыгармалары: Эңлик кебек эң алгачкы чыгармасы, Коргоосуз калгандардын тагдыры, Ким айыптуу, Каралуу сулуу, Кыйын мезгил, Караш окуясы, Бекет, Айман, Шолпан пьесалары жана ошондой эле казак элинин эпопеясы Абай романы. Өзүнүн көзү өтүп кеткенден кийинки чыккан чыгармасы Өскөн өмүр романы. Мындан сырткары бир топ очерктердин, публицистикалык чыгармалардын ээси. Анын Абай чыгармасы жөнүндөгү маалымат берип кетсем, Абай Кунанбаев улуу акын, философ, 1845-1904 жылдары Семей областында жашап өткөн, агартуучу, композитор жана котормочу болгон. Демек, казак элинин тарыхындагы Абай Кунанбаев жөнүндө жазылган чоң эпопеясы Абай жолу деп аталат. Абай жолу тарыхый роман. Биринчи китеби 1942 жылы жарык көргөн, экинчи китеби 1947 жылы жарык көргөн, үчүнчү китеби 1952 жылы жарык көргөн, ал эми төртүнчү китеби 1956 жылы чыккан. Абай романы эмне жөнүндө? Абай Кунанбай уулунун жеке турмушу, чыгармачылыгы баяндалат. Ошону менен бирге 19-кылымдын экинчи жарымындагы казак элинин турмушу баяндалат. Казак элинин каада салты, үрп адаты, жаңы маданиятка, илим билимге умтулушу кеңири сүрөттөлөт. Жана дагы коомдун карама каршылыгы, курч тап күрөш, Абайдын эскичиликке каршы турушу кеңири баяндалган чыгарма. Абай ким? Абай чыгармачыл, чынчыл, адилеттүү, билимдүү, караңгылыкка каршы күрөшкөн, элинин эртеңин ойлогон каарман. Анда бүгүнкү сабакты бушуктоо суроолору: эмне үчүн Мухтар Әуезовду эки элдин орток жазуучусу деп айтабыз? Манас эпосун изилдөөдө жыйноодо кандай салым кошкон? Абай романынын жазылыш тарыхы жөнүндө айтып бергиле. Мына ушул суроолорго жооп жазып, беттериңерди WhatsApp же болбосо EduPage аркылуу жибергиле. Анда бүгүнкү сабакка болгон тапшырма: Мухтар Әуезовдун өмүрү, чыгармачылыгын окуп, хронологиялык таблица түзөсүңөр. Ошондой эле Абай романынын тарыхы, мазмуну тууралуу окуп түшүнгөнүңөрдү кайтарым байланышта айтып бересиңер. Бүгүнкү сабакты жыйынтыктап жатып, эки элдин достугу бир бел жашат, эки элдин достугу миң бел жашат деген сөз менен жыйынтыктагым келип отурат. Бул сөздү мен бекеринен айтып жаткан жокмун. Бүгүнкү биз өткөн тема боюнча айтып өтсөм, казак элинин улуу жазуучусу, илимпоздо Мухтар Әуезов бизге боордуш казак элинен. Анда бүгүнкү сабак ушуну менен аяктады.